Салам, чоң оятасыңар. Кезектеги Arduino боюнча сабагыбызга кош келдиңер. Бүгүн дисплей аркылуу маалымат чыгарганды үйрөнөбүз. Алгач, дисплей жөнүндө маалымат алалы. Кээ бирибиз азыркыга чейин аны экран деген түшүнүк менен алмаштырып жүрөбүз. Дисплей бул визуалдык маалыматты көрсөтүү үчүн жасалган атайын түзүлүш. Arduino аркылуу маалымат бөлүшүү үчүн дисплейлердин кенен түрү бар. OLED, TFT, LCD деген сыяктуу. Убакыт коротпой Arduino чөйрөсүндө эң кеңири колдонулган жана бизге эң керектүүсү жөнүндө сөз кылалы. Суюк кристалл дисплейи, кыскача LCD, Arduino чөйрөсүндө абдан популярдуу. Аты айтып тургандай, дисплей маалымат чыгарууда суюк кристаллдардын электр талаасынын натыйжасында абалын өзгөртүү касиетин колдонот. Ал аркылуу кадимки текстти же графиканы чыгарса болот. Бүгүн бул дисплей түрүн LCD 1602 моделинин мисалында карайбыз. Өзүңөр байкагандай, анын 16 пини бар. 8 азыктандырып башкарууга, 8 маалымат жөнөтүүгө. Бирок бул моделдин 4 пин менен дагы маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошентсе дагы колдонууга ыңгайсыз, туурабы? Бул маселени чечүү үчүн I2C протоколунда иштеген PCF8574 порт көбөйтүүчү модулу колдонулат. Ал аркылуу азыктандыруу, жердештирүү пиндерин кошкондо 4 пин менен эле башкара алабыз. Анын үстүнө аны башкарууга жеткиликтүү китепкана аталган даяр функциялар бар. Келгиле, анда анын иштешин практика жүзүндө байкайлы. Түзүлүштүн азыктандыруу пинин 5 вольтко, ал эми жердештирүү пинин Arduino'нун дагы жердештирүү пинине кошобуз. Жогоруда айткандай, дисплейди I2C протоколу аркылуу кошуп жатканыбыздан, тактада мурда атайын аныкталган SDA жана SCL пиндери аркылуу кошобуз. Бирок, эгер муктаждык болуп калса, башка каалаган пинди колдонсок болот. Эми программалык бөлүккө өтүп, код жазалы. Жогоруда айткандай, дисплейди колдонууну жеңилдетиш үчүн китепкана көчүрөлү. Китепкана бул даяр жазылган функциялардын жыйындысы. Аны бир жолу жазып алып, кийин каалаган долбоордо колдонсок болот. Мисалы, Arduino чөйрөсүн жаңы көчүргөндө эле стандарттык китепканалар орнотулган. Бирок алар бардык сенсорлор менен иштешүүгө жетишпейт. Ошондуктан сырттан китепкана орнотобуз. Мунун 2 жолу бар. Биринчиси чөйрөнүн өзүнүн базасы аркылуу көчүрүү. Экинчиси китепкананы интернеттен zip форматында көчүрүп, анан чөйрөгө орнотуу. Ар бирин кененирээк карайлы. Чөйрөнүн базасы аркылуу көчүрүү үчүн мындай кадамдарды жасайбыз. Arduino чөйрөсүнүн сол жак бөлүгүндөгү китептин сүрөтү бар китепкана менеджерин ачабыз. Пайда болгон издөө аймагына керектүү китепкананын атын жазабыз. Биздин учурда Liquid Crystal I2C. Астына издөөнүн натыйжалары чыгат. Орнотуу баскычы аркылуу аны компьютерибизге көчүрүп алабыз. Бирок бул жерде бир көйгөй бар. Кээде чөйрөнүн базасында керектүү китепканалар болбогондуктан кыйынчылык жаралат. Бул учурда экинчи ыкма жардамга келет. Муну классикалык ыкма десек жаңылышпайбыз. Каалаган браузер издөө системасы аркылуу керектүү китепкана карайбыз. Биздин учурда Liquid Crystal I2C Arduino Library. Табылган маалыматтарды карап, GitHub'тан көчүргөндү туура көрдүм. Баракчадан код баскычын басып, zip форматында көчүрүп алдым. Эми аны чөйрөгө тургузуу керек. Башкы менюдагы sketch бөлүмүндөгү китепкана кошуу сабынан zip китепкана кошуу баскычын тандадым. Ачылган терезеден жаңы көчүрүп алган файлды тандоо менен аны чөйрөгө орноттум. Алгач, жаңы көчүрүп алган китепканаларды байланыштырып алабыз. Ал үчүн торчо аркылуу include жумушчу сөзүн жазып, бурчтуу кашанын ичине китепкананын атын жазабыз. Wire китепканасы I2C менен иштөөгө жазылган. Жана ошондой эле Liquid Crystal I2C. Андан соң суюк кристалл дисплейин аныктап алабыз. Программалык тил менен айтканда,
LCD аталган суюк кристалл тибиндеги объект жаратабыз. Аргумент катары ай түсү модулунун дарегин жана дисплейдин өлчөмүн беребиз. Бизде 16 символ 2 сап. Ал эми setup функциясында LCD объектисин иштетебиз. Анан дисплейдин арткы жарыгын күйгүзөбүз. Эми LCD Checked Print функциясы менен дисплейге жазуу чыгарсак болот. Чыгаруучу текстти тырмакчанын ичине жазабыз. Кайсыл учурда тырмакчасы жок жазарыбызды бир азда кененирээк айтып берем. Кодду тактага жүктөйлү дагы жыйынтыгын көрөлү. LCD Checked Set курсор аркылуу тексттин жазылып башталуучу ордун берсек болот. Мисалы, LCD Checked Set курсор 5-орун 0 сапка курсорду коюп туруп, LCD Checked Print аркылуу салам сөзүн чыгардык. Андан кийин LCD Checked Set курсор 7-орун 1 сапка курсорду коюп туруп, дүйнө сөзүн чыгардык. Эскерте кетсем, программалоодо саноо 0дөн башталат. Натыйжа бүгүнкү сабагыбызды ушундай жеңил таанышуу менен чектеп туралы. Сабактын кийинки бөлүгүндө өзүңөр каалаган белгини жасап, аны дисплейге чыгарууну үйрөнөбүз. Ошону менен катар эле массив жана матрица деген түшүнүктөрдү аныктайбыз.